Ооба мен өзүм 20 жашта болгом. Трансгендерлер эркек. Анан азыр ошо трансгендерлер активист болуп жүрөм биздин Кыргызстанда. Бизге ошондогу маалымат ошо издеп, бизге окшогон адамдарды ошолорго болгон жардамыбыздан организациядан жардам берилет да. Ошо кандай документтерди кандай бүтүрүш керек, жанагы кандай хирургический вмешательство биякта эме кылат, операцияларды, кантип документтерди, аттестаттарды алмаштырса болот, ошол боюнча биз организациялар жардам берет да. Биздин эки организация бар ошо ЛГБТ, Лабрис менен Кыргыз Индиго деген. Мен өзүм Кыргыз Индигодо иштеп жүрөм. Ошол окуяларыңызды айтып берсеңиз, качан ушундай сезимдер пайда болуп баштады, качан айырмалуу өзүңөр качан таржымаларыңызды айтып берсеңиз. Мен өзүм дагы кичинекей кезимден эле бир 4-5 жаштан баштап эле мындай сезилип баштады, аябай көчөдө ойногон балдар кыздардан башкача экениничи. Ойногон ошо анан же дене мүчөм кыз болуп төрөйсөм анан кыздар менен ойнобойм өзүмчү. Жалаң балдар менен автомат эметип жүрөм, машина ойноп жүрөм. Көчөдө эле ошо футбол ойноп жүрчүмүн балдар менен кошулуп. Кыздар анан таң калышып билбейм. Эмнеге сен эме ойнойсуң, жүр биз менен кукла ойно, тиги бу деп эле чакырышчы. Посуда ойно депчи. Тамак бышырабыз тиги бу. Мен жок дечүмүн, мен качып кетчүмүн. Анан школ кезде эме болуп баштады. Аябай. Эми школ кезде мага кыйын болду, анткени биз кыздарга эмне юбка киймей, балдашым кийим келбейт. Кийим келчү эмес ошону, юбканы анан бантик тиги бу чачы өстүрбөй башкача баары. Анан ошо школьный кезде кыйын болду ошол моменттер особенно. Анан кыздар арызданып башташты мугалимдериме. Бул биз менен ойнобойт так эле, классташ балдарыбыз менен эле жүрө берет деп. Мен балдар менен мушташып ойноп эметип жүрчүмүн ошо. Бирок кийип жүрөрсүң да юбка кийгиле десе юбка. Ооба, кичинекей класста окуп жүргөндө эми айла жоктон апам кийгизип койчу, кийчүмүн анан. Бирок кийим келчү эмес, ошо жүдөй берчүмүн. Анан чоңойгон сайын бара-бара уже өзүмдүн эмне десем, кыялым, каалым туруп, жок деп сүйлөп баштадым ужечи. Мен чоңойгон сайын өзүмө өзүм билбейм, өзүм болгум келди. Өзүм ээ болуп анан эмне десем, өзүмдүн эми укугумду сездим да мен жок дей алат экенимди. Анан ошондон жок мен кийбейин деп уже кийбей баштагам. Мамам кий десе дагы кие алчу эмесмин. Кийчү эмесмин. Анан мамам эчтеке дебей калды, айтты, сен эми кийбегенден кийин келбей атканда эмне кылайын эми? Кийбей эле кой макул, эми мен эчтеке кыла албайт экенмин деди. Сен ушундай экенсиң. Анан мектепке деле юбкачан эми шымчан келчүмүн, мен классика шым кийип эле. Анан мугалимдер кээ бирлер айтчу, турбай сен юбка кийип кел, ушинтип эле жүрө бересиң эркек балдарга окшоп деп. Кайра үйгө жөнөтчү, анан кайра келип юбка кийип алып деп. Анан мен үйгө барган бойдон келчү эмесмин. Келчү эмесмин. Негизи качан чечтиң ошо окончательно жок мен бала болом депчи? Жок, бул окончательно сезилген эме чечилген жок да, бул кичинекей кезинен башынан эле менде бар болчу да, ошо мен билчүмүн ким экенимди. Мен өзүмдөн башка эч ким билчү эмес мен ким экенимди. Анан айтып атпаймынбы, мен ошо 14 жашта мамамды жоготуп алдым. Мен ошо 13 жашымда айтайын деп аткам, мамам анан ооруп калды, катуу оору мененчи, рак болуп. Анан мен айта алган жокмун, анан корктум да, ошо дагы жаман кылып алган ушу депчи. Мамамды жоготкон эми мага аябай чоң ишенген адамды жоготкондой болдум, аябай жакын адамды. Ошо бир эле жалгыз гана киши болчу да ошол убакытка мен айта турган өзүм жөнүндө. Анан ошентип айта алган жокмун. Анан чоңойгон сайын мен өзүм башкача болуп баштадым. Мен чачымды кырктырам десем, школдон да чыгып кеттим ошол үчүн. Чыккым келипчи, анткени мен чачымды кырктыргым келди, башкача жүргүм келди, башкача. Анан мектептен чыгып кеттим, анан ошондон кийин эч ким эчтеке деп сүйлөбөйт, мени көрбөйт классташтарым.
шылдыңдабайт деп анан эме кылгам, чачымды ырттырып, өзүм менен өзүм жүрүп калдым, үйдө болуп. Эч ким эчтеке дебейт деп, анткени коркот экенсиң, эл эмне дейт деп, ошондон эле коркуп жүрдүм. Трансгендерный боюнча мен ошол 18 жаштан өткөндө бир аз ошондо билдим бул эме терминдичи. Өзүм таптым. Ага чейин өзүм билчүмүн ким экенин, бирок ошол терминди таба албай жүргөм. Мен ойлочумун ушул дүйнө жүзү боюнча мен жалгыз адам окшойм, ушундай бир эмне оорулуумбу деп. Мен эмнеге мындай жаралып калдым деген суроолор болчу. Көрсө менде эле бул дүйнө жүзү боюнча эле проблема экен. Ушу мага окшогондор канчасы жанын кыйышкандар бар. Мисалы үчүн канчанын турмушу. Анткени мен убагында бир убакытта болгон өзүмдүн турмушум ушул жашоомду кыйып салайын депчи. Ушу өзүмдү өзүм өлтүрөйүн деп. Анткени мен айтчумун, ойлочумун, мен атама айтып бул нерсени эмне кылам, атам мени оору деп ойлойт, мени кабыл албайт бул бойдон. Ошондуктан мен атама айтпай эле өзүмдү өлтүрүп салайын деп ошолорго бардым, бирок ошол өзүмдү өлтүрөйүн деген убакыттарда, ошол моментте бир башкача бир нерселер болуп кетчү да, ошого эмне десем, мешать этүүчү да, бирдемекелерчи, же бирөөлөр. Ошондо сактап калып, ушундай болуп, анан ошону мен өзүмдү өзүм өлтүрө алган жокмун. Мен ойлочумун, эмне менден өлүм эле качып эле бир неудобный болуп эле өзүмдү өлтүрө албай жүрөм деп. Ошентип жүрдүм, анан ойлодум, кой атама айтып көрөйүнчү деп, мен жашай албайм, жаман кыйналып атам деп. Балким түшүнсө түшүнөттүр, түшүнбөсө эми эшикке кууп чыкса мен жашап өзүм эметип кетем, бирок кыйналам депчимин. Анткени мен үчүн эми оор болду атама биринчи айтыштан, башка бир туугандар тиги бул үйдөгүлөргө. Анткени билдим бул аябай катуу тиет экенин алар үчүн. Аларды дагы эл эмне дейт деген ой менен коркутко деп жүрдүм. Бирок атам бекем экен, эл эмне дейт, эмне десе ошол десин, сен менин баламсың деп кичине түшүнүгү менен кабыл алды. Убактысы менен болду да, ал да башында атама катуу тийди. Мен көрдүм үйдө кыйналып кичине мындай аябай эметип жүргөнүнөчү. Ушул билген, мен жөнүндө билгенден кийин ошол. Психотерапевтке бардыңыз да, ошого баруу боюнча ким кеңеш берди, кайдан билдиңиз? Психотерапевт ошо мен эмеде мен өзүмдү издеп табыш үчүн билбей жүргөм ушу терминди, эмне мага окшогон кишилер барбы деп турцага кетип калгам. Мен ойлогом бул шаар мен бактылуу кыла албаса башка шаардан бактылуу болот турмун депчи. Көрсө ичимде бул өзүм келишпестик, өзүмдү таба албай жүргөнүм үчүн ушундай болчу экен да, кыйналып, суицид ойлоп, анан мен бияка келип бир досума жаздым, жолуга ал деп. Десем ал ошо организациялардын тааныштар тиги болсун билет экен. Таанышсак ал айтып калды ушундай депчи, сен түшүнүп турам деп. Анан организациялардын эмесин берди, кандай жолун табыпчы. Мен ошо организацияларга кайрылдым, эмне кылам мен мындай экенин десем, мага бүт эмелерди көрсөтүштү, сен мындай трансгендерный эме деген болот деп түшүндүрүп, ошо мен ошол трансгендер адам эмне экенин түшүндүм да, ошол меники экенин, бул мен ушундай адамдарды трансгендерный адам деп коет экен. Ошол аны тапкандан кийин мен билдим, организациянын өзү РЦПЗ деген бар, Республиканский центр психического здоровья. Ошол жакты көрсөтүп беришти, ошол жактан справка берилет, мынакей деп мага. Анан ошо комиссияны өттүм, комиссия баарына мындай бере бербейт болгончу. Ошо комиссияны өтөт, ошондон кийин анан справка кылат, анан ошо гормон башталасың, терапия документтерин менет эткен, ошо справка менен хирургический операцияларга ошол менен жолун таба алдым. Ага бир бакыт болду ошол досумду таба алышкан экен. Жашоомдо бирөө дагы пайдалуу болуп ийинчүчү. Жашаш керек. Алда трансгендерде жөн эле маалыматы бар адам. Жок, ал өзү ошо трансгендерный адам бир экенди көрсө мен ошо таба алыптыр. Мен эмелерди жана суицид менен соцсеттерде отурабыз го. Анан жана суицидальный эмелерди, депрессия болгондо жаза берем да, өзүмдүн оюмду, тиги бул, мен ушинтип тиги бул жашай албайм, түшүнбөйм деп. Анан сүрөттөрүн көрүп мени билиптир. Ал кезде мен атымды да өзгөрт эмесмин, кыз катары калтырып койгон да. Анан ошол мени таба алыптыр да, байкаса керек ушу мен эме экенимди.
таба албай жүргөнүңдү Могу өзүмдү ана мага ошол жардам берди, ошонун жардамы менен мен мисалы үчүн азыр сүйүнөм, мен азыр жашап жүрөм жакшынакай болуп эле, мурдакыдай суицид ойлорум жок мисалы үчүн, өзүмдү өзүм өлтүрөйүн деген. Жанымда мени колдоп турган адамдарым бар, түшүнгөн адамдарым турат. Мен эми бактылуу болуп эле жашасам болот деп ошону ойлодум да. Анткени бул менин дагы ошо досумду таап алгандан кийин эми өзүмдү бир сездим да, ушул жашоону дагы не десем уландырып берди да менин жашоомдучу. Анткени балким мен азыр эгер ошол кишини жолуктурбасам, мен азыр балким билбейм, мен азыр ушул жерде отуруп кичине мындай живой киши болуп берет депчи. Мен уже жок болмокмун да деп ойлор бар. Ошондо переходду ошентип немеге баргандан кийин баштадыңыз да, уюмдарга баргандан кийин, анан ошол переходдун кайсыл этабындасыз азыр? Ошо азыр биринчи этап бул гормоналдык терапия. Гормон ошо гормон үнүндү өзгөртөт, телосложениеңди, перераспределение по мужскому типу болуп, анан голос, менструация деген нерсе токтойт. Эң баарынан ошо трансгендерный эркектерге менструация деген аябай кыйын да. Башында гормонго чейин, анткени бизге эми аябай болезненно тиет да ошол нерсечи. Аябай кыйын болот. Ошону аябай чыдай тургандай эмесин кыйын да ошону. Ошо менструация токтойт ошонун эмеси менен, гормондо бүт анан дене башында эркектикиндей болуп жүндөрү көп болуп өсөт. Мындай айтканда сакал, баш, мурут ошондой чыгып, чачың калыңданып кичине. Ошол. Эми дагы эмнелерди кылайын деп атасыз? Операция жасатасыз. Кыргызстанда негизи жасаганга болот экен, ошол жөнүндө маалымат. Ооба, Кыргызстанда жасаса болот. Операциянын түрлөрү бар, бирок мен ал жөнүндө дагы көп өзүм маалымат билбейм. Бирок биякта кылгандар бар. Андан тышкары ошо меники азыр биринчи бул документ. Документти алмаштырып алсам жакшы болот эле. Азырынча свидетельство о рожденияны араң алмаштырдым. 2-3 ай чуркадым го, ошол үчүн дагы азап болуп, анткени кыйын болду эми. Ал жакка барып башка адамдар сени карайт, тиги бул түшүнүшпөйт көп нерсени. Анан ошо свидетельство о рожденияны алмаштырдым да, азыр ошо паспортко токтоп турган кезим паспортду алмаштырып, загранды алмаштырып, анан аттестат эме ошону жасап турам да. Ошол. Анан мен билгендей, билбейм, жанагы эме военный билет эмне кылат дегенчи, мен билгендей негодийлер жазып беришет болуш керек ошоусунчу. Ошол. Анан азыр мисалы өзүңөрдүн коомдоруңар бар экен, аяка барып пикир алмаштырасыңар, сен өзүңө окшогон адамдарга жол көрсөтүп атасыңбы, кандай? Ооба, биз өзүмө окшогон адамдарды тапсам, эгер аларда информация жок болсо, мен ошо организацияларды көрсөтүп берем. Мынакей мындай нерселер бар деп. Андан тышкары бизде ошо ата-энелер чогулушу өзүнчө эме бар. Трансгендерлардын кимдин ата-энеси кабыл алса, ошолор өзүнчө бир чогулуп, башка ата-энелер түшүнбөсө ошону поддержка кылып бере алышат. Анткени башкалардын ата-энеси эгер өзүнүн баласынан, эгер кызынан шок болуп атса, түшүнбөй башка ата-энелер эмне депчи, анда ошого окшогон эле башка ата-энелер бар. Мисалы үчүн менин атам бар, жана башкалардын деле ата-энеси кабыл алган, эми түшүнгөн. Аларга деле убакыт керек болду. Мен билгендей ата-энелерге да кээси ичкен болду убактысы менен. Мен билгенде ошо ичип ошо бир убакыт керек болду да ошо кабыл алышка. Баарына эле кыйын болду, оңой болгон жок. Кимиси кайсы ата-энеге эле ошо оңой болсун баласын билгенден кийин. Анан баары акырынан өттү. Муну главное билиш да, биздей окшош адам, биздей адамдар бар. Башка эчтеке кыла албайт экенбиз биз деле өзүбүз менен. Мен деле өзүм каршы болуп жүргөн кездер болду. Мен мындай экен деп анан атайын эме кылам, кыздарга окшошупчу койчу деп анан кашымды коррекция кылып идим. Эмне кылдым, кирпигимди коюп көрөм, анда дагы көзүмө дагы бир эмес тушу кирип кетип, анан аябай эле жүдөдүм мен. Анткени ички сезим менен кадимгидей физический дагы кыла албайт экенсиң да. Анткени ичиңде бар нерсе ошол сыртыңда да бир мондай болуп турат экенсиң да. Мисалы үчүн мен кыз денеде болдум, бирок ошондой эле эркектер азыр кимисине эркек кишиге көчөдөн айтсаңыздар, боёнуп көрчү мо тушталып. Кандай болот, ошондой эле меники да.
Ошондой эле ички туюмдан бул сырткы менен берилет экен. Сырткы өзүңдүн ойноп турганың, жүрүшүң менен, мушташып жүргөнүң менен, мисалы үчүн балдар менен ойноп, машина атышып жүргөнүң менен, ошол менен сырткы келбетиң менен эметип турат экен да, физически окшоп. Биздин коомдо көбүнчө ушул трансгендерлерди бир мындай котулоо менен кабыл алышат да, зордук зомбулук көрсөткөн учурлар көп болот, дискриминацияга кабылышат. Сен ошондой нерселерди өзүң башыңдан өткөрдүңбү? Кандай учурлар болду? Школ кезде шантаж деген болду мен. Эми ал жөнүндө мен өзүм трансгендерди айткан жокмун, мен айттым ушинтип, мен бирөө билип калды ушул. Мен ушинтип бир өзүм классташ кызым сүйөт экен. Мен айтты, сен эмне шантаж кылып жүрдү, ошол акча берди, бул бияка кел деп. Ошол кыз ошол классташ кызым. Анан сен атаңа айтам дедим. Сени бүт мектепке жаям деди. Эмесе акча алып келип же бир жолугушууна келбесем, анда ошо мектепке айтып жайып, анда бул кыздар менен балдар менен сабап кетем деген эмелер болду. Анан ошондон коркуп эчтеке албайсың. Жүрдүм ошо менен шантажданан 9-ду бүтүп өзүбүзчө бөлүшүп, ошо бөлүнүп кеткенче ошо мектептен мен да чыгып кеттим. Ошондо сен акча алып барып берип жүрдүң да, айтпайсың. Ал деле болду, ошо бир жакта отуруп жүргөндө бияка кел дейт, акча керек дейинче. Анан ошону бүт чогулткан болгон акчаны эме жанталашып барасың мына. Аябай жаман болсуң же милицияга ара албайсың, эч кимге айта албайсың. Атам билбейт. Анан бир туугандарым билбейт. Анан өзүм аябай жоголуп, аябай кыйналып жүрдүм да ошол кездечи. Ошондой болгон. Анда азыр атаңдын түшүнүгү менен кабыл алып турат экен, билимдүү адам да. Башка туугандарың кандай кабыл алып атат да? Эми менимче азыр коомдо кыйын эле кабыл алыш. Мага окшогондорду туугандарым уялат деле окшойт менин жөнүндө айтканды, билбейм. Бирок кандай болбосун, мен адаммын, мен эч кимди зордуктап, зомбулуктап, бирөөнү уурдап бир нерсесин, бирөөнү өлтүрүп жүргөн жокмун. Мен жөнөкөй эле адаммын. Эч кимге зыян тартпайм, мен өзүмдүн жашоом менен жашап жүрөм. Анан менден эмнесинен уялышат билбейм. Башка адамдар жүрөт, трансгендерный болбой деле канча нерсени зыян келтирип башкаларгачы. Анан ошол жактан ойлойм. Эми билбейм, эми уялышабы, алар мен билгендей эми ал туугандарым билишет, бирок эми атам кабыл алган үчүн кээ бирлер кабыл алышат деп ойлойм. Сен азыр өзүң келечегиңди кандай элестетесиң? Кандай пландарды коесуң астына? Алдыга болгон максаттарым азыркы учурда биздин Кыргызстанда мен активист болуп жүргөнүм үчүн бизде Кыргызстанда активист болуп жүргөнүм үчүн бизге окшогондорго жардам бергим келет. Баарынан да ушул коом ушул информация алсын деп, коом ушул бизге окшогондордон качпасын, бизди өлтүрүп, бизге зыян кылбасын деп аракет кылам. Анткени айткым келет, эми биз жөн эле жашап жүрөбүз, ушундай болсо, бизде жаратылыш ушундай кылып жаратса, анан биз деле өзүбүз менен эчтеке калган жокпуз, өзүбүз каршы туруп да көрдүк ар бирөөбүз. Билбейм. Менин ошол эң биринчи максатым эле бул жакта мага окшогон трансгендерлерге жардам берүү, бул дүйнө жүзү боюнча. Мага бар эмес, бирок ошондой эле турмуш кулап кетем, үйлөнөм, эмне болот. Анан бала чака жактан билбейм мен. Эми менин балдарым болбойт го дейм ушул, болбойт дейм. Бирок детдомдон бага алса болот азыр. ЭКО деген эмелер бар, жазат болсо. Бирок эми менин эң каалоом бул детдомдон бир бала багуу, балдардан. Анткени алардын ата-энелери канча баланы таштап кетти, детдомдорго дагы сүйүү, ата-эне сүйүүсү керек да. Ушул балдар да күтүп атышат деп ойлойм. Анан мен үчүн оор эмес эми алардан багып алыш кийинки убакытта.
алдыңкы максат. Эми мисалы демократиялык өлкөлөрдө Америкада жашоо жеңилирээк да трансгендерлерге сенде ушундай ой болгон жокпу? Бир ата энеңе айтып коюп анан ушака эле барып полноценный жашоодо жашайын дегенчи. Менде ошондой ой болду биринчи башында, ошо за границу кетип, жакшынакай полноценный, жакшынакай айлык алып ал жактан, жакшы карьера түзүп, жакшынакай иштеп кетсем деп. Бирок меники азыркы максатым бул Кыргызстандагы биздин абалды кичине оңдоо. Ушу коомго көп маалымат жеткирип, анткени коомдо билбейт канча кишилер ушу трансгендерлар өзүн таба албай жүргөн үчүн, коом кабыл албаган үчүн жашоосун кыйып алышат, туурабы? Мен ушу коомго жеткиргим келет, ошо жашоолорду кыйдырбай ушу жөнүндө кабыл алса болот эле ушу адам катары деп. Ошондуктан менин оюмча колумдан келсе бияктан эле эми бакытты куруп койсо болот, ал айтып атпаймынбы, ал бир жакка барып за границу акча тиги бул анын баары көп эмне десем кызыктырбайт да меничи ошол себептен. Мүмкүнчүлүктөр бар, ооба кетсе болот. Бирок мен азыркы учурда ошо биякта жашап кичине бияктагы биздин трансгендерный обществодагы мага окшогондорду кичине жардам бергим келет. Болушунча колумдан келгенче эмне жагын издеп, ошо эмне кылса болот, андан тышкары дагы жаңы жардамдарды издеп биякта. Кээ бирлер бар, эми чет жакка деле кете алышпайт аларчы, туурабы? Трансгендерный болуп алып бияктан билишпейт ал жагын кандай. Анан болсо дагы биякта көп маалымат деле жайып турам мен. Ошо биз барбыз деп, врачтар дагы бардык врачка биз бара албайбыз, туурабы? Кыргызстан боюнча. Биз дагы өзүнчө барып мини-сессияларды өткөрөбүз, трансгендерный активисттер болуп, жалдырап. Бизде мынакей здравоохранение, Министерство здравоохранения мындай китеп бар дейбиз. Ошол боюнча карап койгула деп бизди кууп чыккан учурлар болгон. Эмне кылат? Бизди колдору менен карашат, тыкажет. Андан башка көздөр менен чоң көздөр менен карашат, кээ бирлер жаман көз менен карашат, жек көрүп чыгарып ийишет тургула, багыгыла деп. Анан ошол болгону ошо коомго биз жөнүндө жеткирүү менин максатым азырынча.